Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Өткөн көрсөтүүдө хан Манас Алтайдан Анжиянга кыргызды көчүрүп келип, Анжиянды башкарган Кытайдын ханы Алоокени жеңип, андан кийин Шорук деген хан менен согушуп, Шорук хан Манаска жеңилип, жеңилгенден кийин өзүнүн Акылай деген сулуу кызын баш кылып, тартуу берип жатып, Манастан аман калганы жөнүндө айтып бердим эле. Эми бүгүн сиздерге Алмамбеттин баянын сүйлөп берейин. Алмамбет өзү ким деген кишинин баласы эле, кай жерде төрөлдү эле, алгач кепти ушундан баштайын. Кытайдын Таңшаң деген аймагы бар экен. Өзү негизи Кытайдын эң улуу ханы Эсен хан ал тетигил чоң бейжинде Бакбурчун деген жерде отурчу экен. Мына ошол Бакбурчундан туруп, анан Кытайдын аймагын бүт майда хандыктарга бөлүп туруп, анан ошол хандар аркылуу башкарчу экен да. Ошондой бир аймагынын аты Таңшаң экен. Ал жерди Соорондук деген киши башкарчу экен. Соорондук 54 жашка чыкканча уул көрбөдү дейт. Кыздары бар эле, бирок уул баласы жок эле дейт да. Анан бутканасына кирип, бутуна жыгылып, ыйлап сыктап жатып, бир бала тилеп алды дейт. Эми баланы Кудай берди, бирок ушул буттан алдым го, буттан сурап алдым го деп ойлонуп калды эле дейт Соорондукту. Мына ошентип Соорондук хандын аялынын боюна бүтүп, 9 айдан кийин уул төрөп, ал уулунун төрөлгөнүн белгилеп, бүткүл Кытайдан мыктылардын баарын чакырып, той кылып, андан кийин ушу балага ат койгула деп элге кайрылды дейт. Анан бири дагы ат кое албай, баардыгы тым-тырс болуп отурат. Ошондо Соорондук аябай каарданды дейт. Ушунча акылмандарды, ушунча жакшыларды, ушунча мыктыларды чакырдым. Эми ушу бирөөңдөн бир жакшынакай ат чыкпайбы? Кандай бул? Бирөөң бир жакшы ат таба албайсыңарбы? Деп ушинтип каарданып турганда, кайдан жайдан экени белгисиз, кандайдыр бир киши ошол жерде туруп калды дейт. Мен ат койсом болобу деп. Мына ошол киши Кызыр эле дейт. Негизи Кытай болуп куулуп, Кытай болуп көрүнүп, ошол Соорондуктун жанагы тоюнда кошулуп аралашып жүрүп калган. Кызыр дейт да. Мына ошол Кызыр тура калып, балага мен ат коеюн, уруксат болсо деп элге кайрылып калат. Анда жана отурган мыктылардын баарысы эми койсоңуз коюңуз, биз ат таппай жатабыз буга деп айткандан кийин анан Кызыр бул баланын аты Алмамбет болсун деп айтып койду дейт да. Негизи бул ат Кытайлардын кулагына мындай кызыктай угулуп өөн учурады дейт. Ошого карабастан эми ушунча элдин баарысы макул деп сизге ишенип, анан сиз тура калып ат койгондон кийин мейли эми ушул Алмамбет деп коелу атын дешип, анан кийин Алмамбет аталып калды дейт бала. Бала төрөлгөндө эле апасынан сүт чыкпай, апасы байып кетиптир. Анан Салар деген киши бар эле, ушул Орто Азиядан көчүп барган. Ошонун Изат деген катыны Алмамбеттин апасында кызматта жүрчү эле дейт. Анан баягы эмчектен сүт чыкпай жаткандан кийин тигил кызматкер аялы эмчегин салса, бала балкылдатып эмди дейт да. Мына ошол Изаттын колунда калып калды дейт. Жанагы 6 ай болгончо Изат аны анан сүт эмизип багып жүрдү дейт. 6 айдан кийин алдырып, тигил апасына үйрүсө, апасына барбайт дейт. Изаттын жанынан чыкпай. Анан эми баксаң баг ошо Изат сен деп, анан Изатка беришип, Изат ошентип Алмамбеттин эмчегенеси болуп калды дейт да. Мына ошентип анан бала 3-4кө чыкты. Мына ошентип Алмамбет чоңоюп келатат. 5-6га чыкты. Балдар менен ойноп, аябай тың чоңоюп калды дейт. Андан кийин 8ге жашы келгенде Соорондук чакырып, анан окууга жөнөттү дейт. Кытайдын окуусу болчу эле. Балдар кичинесинен барып окуп, 5-6 жыл окучу эле дейт. Мына ошол окууда Алмамбет окуп жүрдү дейт. Кытайдын тамгасы абдан көп, анын баарын үйрөнүп, аябай жакшы окуп, ошол жерде аябай зирек, аябай зээндүү бала болуп чоңоюп келатат. Андан кийин 14кө жашы жетип, бая окуусун бүткөндөн кийин Соорондук айтты Алмамбетке. Мындай дептир: мен эми жашым кыйлага барып калды балам. Калган элди сен сура деп 14 жаштагы Алмамбетти ордуна хан шайлап салды. Алмамбет абдан калыс, адилеттүү, элге жакшы караган хан чыкты дейт. 14 жашында
атасы хандыкты өткөрүп берери менен элдин арыз муңун карап, калыс чечип, адилеттүү чечип, элге күйүмдүү башчы болду дейт да. Анан бир күнү бул тетигил бак бурчунга чейин барып келүүгө сапарга жөнөдү дейт. Негизи Алмамбет ошол хандык доорун сүрүп баштагандан тартып эле аябай кадырлуу, аябай эл сыйлаган инсанга айланып кетти дейт да. Анткени элге калыс болсо, элге карамдуу, күйүмдүү болсо, барган жеринде аскерлер тизилип алып тосуп калды дейт. Анан Кентун шаарына барат. Кентун шаарына барса, ал жердин аскерлери тизилип, башчысы тура калып, Алмамбетти төргө өткөрүп, андан кийин ушундай бир ырымы, ушундай бир баягындай салты бар экен. Ушундай улуу адамдар келгенде бая алдына адамды курмандыкка чалчу экен да. Анан Алмамбет үчүн деп 7 кишини байлатып келип курмандыкка чаларда, Алмамбет айтты дейт. Жок, ушул 7 кишини эгер курмандыкка чалып соём десең, андан көрө мага бер. Мен ушул кишилерди алып кетейин деп Кентун шаарынын башчысынан сурап алды дейт. Тигилер түшүнбөй калды дейт да. Бу кандай? Бул салтты бузуп деп мынушундай иш болду дейт. Кентун шаарынан ал анан тетигил Бейжинди көздөй чыкты. Жолдо дагы бир топ шаарларга тийди. Ал жерде дагы баягындай кишилерди курмандыкка чалып, мунун жолуна садага чабабыз дегенде, ал кишилерди да өлтүртпөй сактап калды. Андан кийин тетигил Бейжиндеги бак бурчунга Эсенканга жетти дейт. Эсенкан ушул Алмамбет келди деп 60 кишини байлап отурган дейт. Бая жолуна курмандыкка чалам деп. 60 кишинин башын Эсенкандан сурап алып азаттыкка кое берди дейт. Ошол Эсенкандын 2 аяры бар экен. Биринин аты Шыбаң, биринин аты Сууру дейт. Мына ошол Эсенкандын Шыбаң анан Сууру деген 2 аяры Алмамбетти мындай байкап көрүшүп, сынап көрүшүп, анан Эсенканга момтип шыбырап жатышат да. Конок кылып жатасыз Соорондуктун баласын. Ушу бала соо койбой чоң Бейжиндин каласын. Так ушундай кезинде жоготолук карасын. Чын түбүндө зор душман, так ушу жерде сойсоңчу чычка калган баланы, акыр түбү чаң салат анжы-манжы каланы. Талкалары биринде таңшаң шаар калмагы. Так ушуну байкаңыз, таштан оор салмагы. Заар берип жалмай эле балтыр эти толгон соң акыр кыйын болор дейм адам жегип алмагы. Деп мунушинтип бай Эсенканга шыбырашып жатат да. Муну чечмелей кете турган болсок, бул баланын биз баш терисин байкадык. Тагдырына таш ыргытып төлгө кылып көрдүк. Анан бул бала бизге бала болуп бербейт. Бул бала акыр түбү ушу Бейжинди талкалайт. Өзүңдү алыптынар бекен. Азыр балтыр эти толо элегинде заар берип уу берип дейт. Ошентип жайласаң болот деп экөө 2 жагынан келип Эсенканга шыбырап жатат дейт. Эсенкан анда тетигил 2 аярын жаман көрүп минтип жатат. Чоң бабасы Чылаба таңда келип Соорондук согуш кылса не пайда? Соорондук деген бу дагы күчтүү хандарымдын бирөөсү. Анан кийин эртең жоокер жыйнап келип мага согуш кылсам не болот? Силер экөөңөрдү аяр деп койсо эле ушинтип тим эле каяктагы жаш баладан дагы бир кынтык издеп каласыңар да. Деп мына ошентип тетигил 2 аярын урушуп койду дейт да. Анан да минтип айтат. Өлтүрсөк жалгыз баласын, соо коёрбу Соорондук чын-мачын Бейжин каласын. Душмандык кылса баласы, сойбой тирүү кой бербес, беп белгилүү турбайбы Соорондук кылбай калбасы. Өзүбүздөн тышкары өзүнөн өлсүн баласы. Ушу жерден тим кетсин, оолак болсун балеси. Дейт да. Бул Соорондук хандын мага мүнөзү белгилүү го. Эгерде бул баласы кандайдыр бир балекетин көрсөтө турган болсо, Соорондук муну өзү өлтүрөт. Андан көрө жөн коелу деп экөөнү урушуп койду да. Анан 2 аяры тигил Эсенканга мындай сөзүн айтып, сизге биз айттык. Биз алдыңыздан өттүк. Мунун кабарын бердик деп минтип айтып жатышат. Башкадан турат руху дейт. Мунун баягы жан дүйнөсү башкачараак болуп турат Кытайга караганда дейт да. Каным сизден жеме жок. Аярсынып калдың деп Алмамбет мында жүргөндө айтып качан салдың деп, болбосун жеме бизге деп, болоорун айттым сизге деп. Нак ушундан Эсенкан амандыгың изде деп. Тилегим мындан амандык, тим жүрбөй кылат жамандык.
Атабыз кабыл тукуму нак ошондон бери жака адам болуп таралдык. Акыркысын былк этпей өзүңүзгө карадык. Эми бул бала эртели кеч баары бир бизге жамандык кылат. Ошондо баягында келгенде экөөң каякты карап олтурдуң, экөөң карап көрбөйт белеңер, экөөң сынап койбойт белеңер деп эртең бизге айтпай турган бол ханыбыз. Биз сага карап турабыз, ата бабабыздан бери өзүңдү ханыбыз деп өзүңдүн алдыңда жүгүнүп турабыз. Эми бул бала жөнүндө биз кабарды айттык дейт. Анан эгер дагы айта турган болсок, сага эч жактан жамандык жок деп анан кийин ушул жерде бир белгилей турган нерсе, бул жерде тетигил океандардан бери айтып жатат да. Күн чыгышың дайра көл, гүлдү жаткан жайоп эл. Эми күн чыгыш тарабың дейт, бул Кытайды айтып жатат. Кытайдын күн чыгыш тарабы нары жагы дайра көл дейт. Ал жакта жайоп деген эл жашайт дейт да, ошол дайранын нар жагында. Алтайда суунун үстүндө кеме менен ким жүрөт, келип бизге урушка жайоп кайдан үлгүрөт дейт. Эми ушул жерде бир маалымат бар, карап туруңуздар. Ушул тараптын баягындай күн чыгыш тарабы дайра көл экенин, анан ал көл, ал дайранын үстүнөн 6 ай бою сүзүп олтуруп кеме менен анан Кытайга жетсе болот экенин биздин манас чаталарыбыз кайдан билди деген суроо туулат да. Анткени кеме менен тетиги Кытайдын күн чыгыш тарабы демек океан болуп калып атпайбы? Ал жактан Алтайда жайоп деген эл Кытайга кайдан келмегеле деген сөздү айтып жатат бул жерде. Күн чыгышың бычылы дейт, андан ары улап атат сөздөрүн. Күйдүргү чыккан баланын кыйын турат бычымы деп тигил Алмамбеттин кебетесин тигил эки аяр баягындай байкап атышат да, мунун мындай турган турушу турпаты башка болуп атат деп өгөйлөп жатышат. Дагы өзүңө караган Кытайдан бар кычылы, ары жагы бийик тоо, көз учкан таш улуу зоо, ташы көлдүн үстүндө нелер бар да нере жок дүйнөнүн жүзүндө. Түштүк жагы Маңгүө, эми Кытайдын бул түштүк тарабы Маңгүө деген жер дейт. Бейжиндеги биз билдик ату кулбас өңгөгө, Сазаң Шаңдын эли бар, ары жагы дайрага кайык менен жан кирсе келбейт деген кеби бар. Аз болгондо ал дайра ары карай сүздүрсө 60 жылдык эни бар. Адамзат ар жагын кантип көрөр эби бар. Кармаша жүргөн ар качан кара кыргыз эли бар. Кыргызга таяу казагы каарданса бул экөө кылымга тийген азабы. Эми муну чечмелеп берейин. Мына Сазаң Шаң деген эл бар дейт, түштүк жагында. Анын дейт нары жагында дагы ушундай бир улуу дайра көл бар дейт. Анын эни 60 жылдык дейт да. Мына ушул океанды айтып жатат дагы. Ушул жерлердин баарысын биздин манас чаталарыбыз барып көрүп келдиби? Бул нерсенин баарын булар кайдан укту деген ой мени таң калтырып жатат туугандар. Андан кийин кыргыз жөнүндө кабар берип жатат. Берки жакта кармаша жүргөн ар качан дейт. Эми ал жактан баягы жоону күтпөй эле коелу. Бул түштүк жагыбыздан, бул чыгыш жагыбыздан жоо келбейт. Анткени тетигил жагыбыздын баарын улуу дайра каптап турат. Эми 60 жылдык эндүү 60 жыл жол жүрө турган ушундай эни бар дайралар дейт. Ал жактан бизге душман келбейт. Бизге душман моногу тараптан кыргыз келет дейт. Анын таянары казагы бар артында дейт да. Мына ошол кыргыз казак келип биздин жерибизге тийип биз менен согуша турган мына ушулар. Ал эми мынау бала турушу башкача деп баягы экөө эртең кокус ушул бала бизге соо чыкпай, бизге бала болбой, бул бала бир нерсесин көрсөтсө, бизди күнөөлөбөгүнүң деп жатат. Мына ошентип Алмамбет тигил түп бейжинде олтурган бак бурчундагы Эсенкандын ордосуна чейин Кытайдын баарын кыдырып, анан Эсенкандын ордосунда конок болуп 5-6 күн туруп, анын жанагы аярларынын сынынан өтүп, анан Эсенкан ал жерде жана аярлардын тилине кирип, тетигил Алмамбетти өлтүрүп салбай, эгер бул баладан бир балекет чыкса, тетигил өзүнүн атасы Соорондук деле жон койбойт муну. Андан көрө ошол Соорондукка коелу деп Алмамбетти узатышты дейт. 60 күн жол жүрүп, анан Алмамбет тетигил өзүнүн Таңшаң калаасына келип жетти. Анан Алмамбеттин дагы бир жакшы көргөн нерсеси бар экен. Бул Алмамбет тетиги Каспаң тоонун аягы дейт. Ит кечпес
Анан Кара суу деген эки суунун ортосунда бул Арал деген жер бар экен. Арасы Иткечпес менен Кара суунун арасы жарым күндүк жол экен да, эми аттуу кишиге. Анан мына ошол жерде аң уулаганды жакшы көрчү экен. Алгач 50 жигитин алып ошол жака аң уулап барды дейт. Далай, марал, элик атып, аюу атып. Биринчи ошол 50 жигити менен барган мергенчиликте буга бир каман чап салды дейт да. Качыра кирип барганда камыш таягы менен как чекеге коюп каманды өлтүрдү дейт. Мына ушинтип жигиттердин баарысы жыргашып, далай, марал, эчки, бугу ар кандай аңдын түрүн атышып анан кайтып келишти дейт. Бирок Соорондук атасына билдирбейт, айтпайт дейт да. Анткени Соорондуктун аялы чыйылдап ыйлач экен, жалгыз балам болсу ушул анан кийин тетигил аң уулап кетип, дагы бир жерде бир нерсе болуп, бөөдө өлүм болуп. Анан Соорондук атасы жалгыз балам деп тигил аялы бир жагынан чыйылдап, анан өзү дагы жакшы көрүп, көп эки жака чыгарганга макул боло берчү эмес экен. Анан кийинки жолу дагы 60 жигитин эстип, дагы аң уулап кетип калды дейт, атасына айтпастан. Мына ошол аң уулап кеткенде алдынан бир кулжа бир кийик качып калды дейт да. Баягы кийикти аты менен кууп жетем деп өзүнүн атына камчы салып кийиктин артынан кетти дейт. Тетигил жигиттери эки жакта Алмамбет эле Алмамбет деп сайды жаңыртып, жерди жаңыртып, кыйкырып калып артынан жетпей калды дейт. Баягы кийик качып барып бир белди ашып, анан артынан Алмамбет жете барса 40 канатчан ат минген муну ушундай 40 киши туруптур дейт. Баягы кийик 40 кишинин жанына барып адам кебетесине келди дейт да, бир силкинип. Анан Алмамбетке баягы 40 киши карап сүйлөдү дейт, учурашып. Биз деген 40 жилтен болобуз деп айтып, анан ага Кудайды тааны деген сыяктуу сөздөрдү айтып, анан бир заматта көстөм кайын болуп, көгүчкөн болуп пырпыра учуп жок болушту дейт. Аны көргөн Алмамбет айраң таң калып, анан кайра жигиттерине келип, жигиттерине жанагындай болгон окуянын баарын айтып берип, анан эми эч кимге айтмай, жок, айрыкча атам айтпайлы, биздин аң уулап чыкканыбызды деп муну ушинтип ал болуп, анан жолдо баратып дагы бир жолборсту чаап алып, муну ушинтип анан Таңшанга кайтышат. Таңшанга келип, баягы жигиттери жолборстун терисин, аюунун терисин, аңдын, далай жаныбардын терисин тигил Соорондук ханга көрсөтүп мактанышып, ушинтип аң уулап чыктык дегенде, баягы Соорондук хан каарданып, силер мага айтпастан Алмамбетти аң уулатып эстип чыгып деп аларды каарып бир сыйра. Анан ал эмеле эмес, жанагы 40 жилтенге жолугуп бул жок болуп кетип кайра келгенин уккандан кийин баягы жигиттеринин баарысын зынданга салып таштады дейт. Ошентип анан зынданда баягы 60 жигитинин баары калып калды. Алмамбет аны билбейт. Бир күнү анан кийин баягы зынданга барса, жигиттеринин баарысы ошол жерде жатат. Аларга анан тамак ашын, нан панын киргизип берип, анан Соорондук атасына аябай каарданып келди дейт Алмамбет. Мен ата жигиттеримдин баарысын тетип зынданга салып салдыңыз. Ууга чыккан мен болсом, зынданга түшкөн булар болсо, аларды баштаган мен болсом, камалгандар ушулар болсо, бу кандай болот ата? Деп атасына бир тийгенде, эми атасы баягы Алмамбетти жакшы көрөт. Анын үстүнө тигил жигиттерди бир-эки күнү отурса, анан кийин эстерине келсе, мен ачуум тараса чыгарып ийем деп киргизген экен. Бир айдан ашып кетиптир. Аларды эстей калып, анан барып, баягы зындандын ичинен 60 эле жигит эмес, зындандагы жаткан баардыгын 300 канча кишинин баарын чыгарып Алмамбет таратып ийди дейт да. Муну ушундай жашоо кечирип жатканда Алмамбетке бир киши арыз менен келди дейт. Эми жана Алмамбетке арызданып келген киши мындай кеп айтып жатат да. Жалгыз эле жаным деп, жайымды уккун каным деп, Керсар деген кыштактан бар эле алган жарым деп, 13 жашта алгамын, аламын деп той кылып, пул өткөрүп салгамын. Ушундай бир Керсар деген кыштактан бир кызды атасы менен сүйлөшүп, өзүм көрбөй туруп эле, ал кыз 13кө келгенде мен аны аялдыкка алам деп, калыңын берип, пулун берип салдым эле дейт да. Менин пулум алыптыр, айылында бир бала сулуу чыгып калыптыр. 13 жашта ер бала оң богур сулуу не бала, мен алуучу колуктум, көрбөй куда болом деп көп балеге жолуктум. Кызматта жүрүп бир түнү
Капкасынын оозунан кызды көрдүм bir күнү. Колуна чырак алыптыр, короздой мойну коюп, көз көргөндө жан тоюп. Перизатта болбосо, пендеде андай жан болбос, асили пери болбосо, адамда андай жан болбос. Ичке бели чыбыктыр, айдай жүзү жаркырап, алтын чырак колго алып, ашыгын издеп чыгыптыр дейт. Эми менин баягы берген калыңымды алыптыр дагы, бирок ушул айылында бир сулуу бала бар экен. Мына ошол экөө жолугуштуруп, ошого бермек болуп калыптыр дейт. А көрсө, бул мындай экен. Эми Кытайда бир ушундай бир укмуштуудай дарыгерлер бар экен да. Мына ошол дарыгерлер мындай айла кылышат экен. Аны азыр кенен айтып берейин сиздерге. Бул 11 жаштагы эки ушундай бир сулуу, ушундай бир бири-бирин жакшы көргөн баягындай жаштарды тандайт экен. Баягындай жашы улгайган, же болбосо чалдарды, жек жөн эле мындай адамдарды албайт экен да. 11 жашта болгон ушундай жаш чыбыктай кезинде бири-бирине жолугуштуруп, бири-бирин аябай сүйүп калганча акмалап ушундай карап жүрүшөт экен. Анан баягылар бири-бирин сүйүп калып, бири-бирине жолугушуп, бири-бирине махабатын арнап ушундай баягы чегине жетип калганда экөөсүн бөлөт экен да. Эми муну китепте мындайча баяндайт, мен сиздерге аны окуп берейин. Бир ургаачы бир эркек биздерге түшкөн көмгек, сулуусуна суктантып, бири-бирине жууктантып, жетиштирбей анан бөлөт дейт. Ырас ышкы тийгени куса болуп өлөт дейт. 15 жашка жеткенче ошол күндү көрөт дейт. Эми бул эки жанагындай 11 жаштагы кичинекей балдарды ушинтип кыз бала кылып, анан бири-бирине сүйдүрүп, бири-бирин жакшы көргөзүп, анан ушундай баягы бири-бирине махабат ойгонуп, бирине-бири жетээрде анан жетиштирбей бөлүп кетет дейт да. Мындай окуя 15 жашка чыкканча болот дейт да. Анан 15 жашка жеткен соң, 16 жашка өткөн соң, ал экөө бирдей өлөт дейт. Таш карапа кумган дейт, бийиктиги 3 кары ичи менен толтура заар кайнап турган дейт. Эркек бала, кыз бала чечиндирип алат дейт. Челекке кирип жупташ деп алдап кийирип салат дейт. Анан баягы 16га чыкканда экөөнү алып келип, баягы ушунчалык бири-бирин сүйүп ооруп калган булар. Ушунчалык бири-бирине махабаты ашып, ышкысы күчөп калган. Анан ушул атайын челек жасатат экен, ичи толо уу дейт да. Анан кийин ошол жерге кирип, ушул жерде экөөң жупташ кыла деп, экөөнү чечиндирип киргизип салат дейт. Алдап кийирип салат дейт. Бурамалап оозун бекитип кетип калат дейт. Сагынышып эки жаш челектин ичи толганаш кучакташа кетет дейт. Кучакташкан боюнча ажалдары жетет дейт. Тумчуккан бойдон өлөт дейт. Туташкан бойдон бул экөө о дүйнөгө жөнөйт дейт. 2 жылга, 3 жылга бузулбастан калат дейт. Эркек кыз эти эзилип, буламык болуп алат дейт. Челекте жатып ал балдар калбаган экен тарпы дейт. Алдарынын атагы атын уксаң барпы дейт. Эми баягы тааптар чыкканда эл балдарын катат экен да, бекитип. Анан хандын эми мындай өкүмү бар дейт. Буларга жандай сулуу балдарын берет экен да. Анан ошол челекте жатып тарпы калат дейт. Буламык ботко болуп калат дейт баягылардын эти. Ан дарынын аты барпы дейт экен да. Барпы деген дар эле дейт. Саберем деген кызыбыз Кентун шаар ичинде сулуулугу бар экен. Ага жолдош кылары кириштелик бала экен. Сулуулугу сымбаты бир адамча бар экен. Кириштеден тандаптыр 36 бала экен. Ошолордун ичинен ал баланы кармаптыр. Ала турган жарыңды табыптар минтип жалмаптыр. Ал кызымды эстесем адээр алым калбаптыр. Падышалык дары деп, барпы болду баары деп баянын айтып салганы дейт. Эми ушул сага берем деген кызыбызды жана тааптар алып кетти. Анан Кентун шаарынын ичинен 30тан ашык ушул балдарын баарын чогултуп, бир кириште деген айылдан ушундай бала бар экен, ал да сулуу экен. Анан менин кызым менен ошол кириштелик баланы тандап, экөөнү анан кийин тааптар барпы деген дары жасап салыптыр. Жанагынтип экөөнү эзилтип, боткосун чыгарып, анан хандар үчүн атайын дары жасап салыптыр деп ушинтип ата энеси мага айтып берди. Эми муну кандай кылабыз? Мен ушинтип сага арыз менен келдим Алмамбет деп жанагы киши Алмамбетке арызданып турат. Калган окуянын уландысын буйруса келерки көрсөтүүдө улантабыз. Аман туруңуздар.